Германияға, Германияға. Так, бул жерден баштайлы сабакты. Бул жерден мына зумдан көрсөңөр да болот, кааласаңар мына жерге келсеңер да болот. Биздин мына экраныбызда көрүнүп турган келип алсаңар бул жерге. Андай. Бул Коштумбу? Жоксуңбу? Coral Drive. Биз жаңы баракчаны ачайлы. Анын үчүн биз Word'да иштейбизби, PowerPoint'та иштейбизби, Excel'де иштейбизби, бардык программаларда ачылып турган программаны жаңы ачыш үчүн файл создать деп турат да. Жанында Ctrl-N деп турат. Бул клавиша менен дагы ачсак болот. Бардык жерде Ctrl-N деп бассак, анда жаңы баракчанын настройкасы чыгып атат бул жерден. Бул жерге аталышын жазабыз. Пока жазбай же мындай окуштак да болот. Smooth RGB деп турат тандоо. Бул экөөнүн айырмасы, эгерде биз электрондук вариантта таратыла турган жарыялар болсо, RGB кылганыбыз туура. Эгерде типографияда чыга турган, басылып чыга турган жарыя болсо, анда smooth кылганыбыз туура болот да. Ошондо эгер RGB кылып туруп, аны типографиядан чыгара турган болсок, ал түстөрү бир аз өзгөрүп калат. Эгерде смуг кылып туруп, аны электрондук телевидениеден же болбосо телефондорго жиберип туруп ачып көрө турган болсок, анда дагы түсү бир аз өзгөрүп калат. Биз азыр электронный жарыя кылып эле RGB боюнча кала берсин. Бул беттин саны, беттин бир эле бет болуп турсун пока. A4 размер, бул A4 кагаз кадимки. Ал ширина 210, высота 297 болот. Бул жерде альбомный же книжный. Бул жерде өзүңүз каалаган форматын тандап алсак болот. Бул деген жанагы биз айткан пиксель, точкалардын көптүгү. Эгерде 300 ула турган болсо, качество бир аз слабыйлайт, бирок 300 пиксель деген бул жогорку качествонун катарына кирет. Окей. Биз жаңы баракча ачтык. Жанагы жерден биз книжный кылып койгонбуз. Эгер кааласак альбомныйды дагы бул жерден тандап алсак болот. Размерлерин дагы бул жерден өзгөртүп алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Настройкада мисалы A3, A5, A4 билебиз, размерлер A формат жана B формат болуп бөлүнөт да. Эң көп иштетиле турган булар A форматтар. Себеби стандарттык кагаздардын баардыгы A форматында. A4 кагазы, анын эки эсе чоң A3 кагазы. Эгерде мунун жарымын пайдаланалы десек, A5. Кадимки A4 кагаздын жарымы A5 болуп калат да. Эми биз логотипти баштайлы. Мисалы, Асылбек өзүнүн логотипин жасай турган болсо, биринчи Аны коет, фамилия Тагайбекұлы. Андан кийин фамилиясын деп туруп, эми ушул эки тамганы бири-бирине айкалыштырып логотип түзүп коюшу мүмкүн да. Эми шрифтти тандап алабыз. Биз Word'да жазып атканда бул жерде шрифттер көрүнүп турат. Главный меню бул негизги менюлар. Ошол боюнча эле биздин программанын сол тарабында инструменттер, кадимки биздин бир нерсе жасап аткандагы балкабыз, кычкачыбыз, мык сургучубуз жана сыяктуу инструменттерибиз бул жакта. Бул тарабына өтсөк, биздин түстөр, анан бир учурда бир топ объекттер менен иштөөдө. Бул жерде жалгыз объекттер менен иштөө, мисалы 4 бурчтук фигураны алсак, 4 бурчтук чыгарып берет. Кааласак аны перо менен кесип алып, мындай өзүбүз каалаган фигурага айландырып алабыз. Биринчи фигура, экинчи фигуранын жардамы менен биринчи биздин фигурабызды кыркып,
Бул жакта уже бир топ объекттер менен иштейм. Баардыгын белгиледик. Мисалы, түзөп коюшубуз мүмкүн да. Аны бул жерден борборуна карап түзө, жогорусуна карап түзө, төмөнүнө карап түзө, автоматтык түрдө түзөлүп кетет да. Мисалы, биз Асылбектин логотипин мындай башкача кылып коелу. Мына фигураны арткы планга өткөрөбүз. Арткы план өтүш үчүн shift, page down клавиатурасын колдонсок, арткы планга өтөт. Эми бул жерден шрифтти тандап алабыз. Шрифтти мисалы мындай шрифтти тандап алсак, эми буларды биз тамга катары эмес, биз кривый, өзүнчө ушундай фигура катары өзгөртүп алат. Ал деген бизге мындай мүмкүнчүлүк берет. Эгерде фигура катары тандап ала турган болсок, биз анын аягын жака чоюп, өзүбүз каалагандай өзгөртүп алабыз да. Биздин негизги нерсе карата бизге керектүү жерлерин кошуп, керексиз жерлерин алып дегендей. Бул жерге мисалы перо менен дагы өзүбүз мына ручка менен, калем менен чийип келип кошумчаласак да болот. Мына бутту биз ага улап коебуз. Тыны да ошентип өзгөртүп коелу. Тыны мисалы өзгөртүп узартып келели дагы. Анын жардамында жерин А менен бирдей кылып коелу. Анда биз перону алдык дагы. Перонун жардамы менен эми дагы бир аз цилиндр формасында кесип коебуз. Эми бул жагы түптүз болуп, көрксүз болбоштугу үчүн бул жагын дагы ушундай алып кесип койсок болот. Бул жерибиз туура эмес болуп турат, аны бир булак коебуз. Тыынын бул жагы ашча болуп атат. Аны биз кайра мына тыынын бул жагын жардамы менен алып коебуз. Фигураны дагы мына өзгөртүп койсок болот. Эми Асылбек журналист да, журналистиканын элементтерин кошуп койсок болот. Кадимкидей Google'дан эле интернеттен пайдаланабыз ал нерсени азыр сүйүп отурбай. Мына жерге PNG деп издей турган болсок, ал бизге жанагы кандай Насуурап. эми журналисттер микрофондун өзүн кайсыны? Муну
Mындай элементтерди алайлы. Микрофон өзү деле жакшы. Жерден эле копировать картинку деп алып туруп жерге коюп алсак болот. Эми бул биздин сүрөт да. Жана биз айткан чекиттерден куралган мына. Чекиттер көрүнүп турат, а? Эми биз буну вектордук сүрөткө өткөрүп алышыбыз керек. Рисунок менен. Вектор сүрөткө өткөрүп алабыз. Мурдагы биз алып келген сүрөттү өткөрдүк дагы, өчүрдүк дагы. Биз вектордук өткөргөн сүрөт калды. Карагыла эми. Бул башка да. Качество башка. Буну биз канча чоңойтсок дагы чоюлуп кете берет. Эми ушул ак түскө өзгөрүп туруп так, бул жерге эле жайгаштырат окшойбуз. Жерге баары түшүнүктүү болуш үчүн деп жазып туруп шрифтин жайгаштатып азыр жайгаштырып коелу. Болду, сенин логотипиң бүттү. Меникinde кылбай агай. Кошумчаларды кошуп ала тургандарды алып кете берсек. Эчине жаткан Асылбек, тура элеби? Асылбек. İyi. Болду, буну эми биз өзүбүз каалаган түстө кое берсек болот. Кааласак, сага кайсы түс жагат мисалы? Ушу көк жакшы окшойт ага. Мына көк жакшы. Бул мисалы Асылбектин өзүнүн логотиби болуп калат. Өзү жасаган да. Өзү жасалган өзүнүн логотипи. Менин логотипимди сакаласың, Асылбек. Агай сакын деп бас. Дәл. Микрофон чыкты, ошол.